Үйүңүзгө ырыскы толуп турсун. Бул байыртадан бери жыргалчылыкты каалаган тилек. Чоң үй бүлөдө гүлдөп өнүгүү жана бакыт үчүн ар бирине орун табыла турган чоң үй керек. Кымбат турак жай, батир сатып алуунун күч жетпес шарттары бизге бул ченем деп айтышат. Бизге дал ушундай болушу керек деп айтышат. Муну ипотекалык кулчулук деп атоо туура болот. Бирок биз ага татыктуубузбу? Привет. Дайыма ушундай болду беле. Ушундай болушу керекпи? 70-жылдар жакшы мезгил. Кыргыз СССРинде улуттук курулуш индустриясынын күчтүү базасын түзүшөт. Бүтүндөй өлкөдө көп батирлүү үйлөрдү массалык куруу жүрүп жатат. Башкача кандай болмок эле? Жаш үй бүлөлөргө, жумушчуларга, дыйкандарга, баарыбызга, карапайым адамдарга турак жай керек. Заводдор жана фабрикалар курулат. Алар кийин легендарлуу болуп калат. Аларда 10 миңдеген жумуш орундары түзүлөт. Биз чоң өлкөнүн балдарыбыз. Жана ар бирибиздин үйүбүз, ар бирибиздин татыктуу ишибиз бар. Ар бир адам бактылуу. Кургак статистика менен бул күчтүү экономикалык потенциал деп айтылат. 1974-жылдан тартып 1990-жылга чейин 53 миллион чарчы метр турак жай курулган. Жаңы мезгил кыйроон алып келди. Көзөмөлү жок, өз алдынча башкаруу, уурулук, элдин мүлкүн болоор болбос тыйынга сатып түгөтүү. Мунун баары кайра оңдолбос зыян келтирди. СССР тарагандан бери 30 жылда биздин мамлекет мурдагы мезгилге караганда турак жайларды 100 эсе аз курду. Бүгүнкү күндө өлкөдө жеткиликтүү турак жайдын курч жетишсиздиги орун алган. Биздин көп кабаттуу үйлөр ашыкча толгон. Алар капиталдык оңдоого муктаж. Биз көппүз. Сага эле окшош үй керек болгондор көп. Баарына жетиш үчүн биз 30 миллион чарчы метр турак жай курушубуз керек. Бул олуттуу милдет. Биз муну кантип аткарабыз? Давай работать. Бүгүнкү күндө мамлекеттик ипотека компаниясы мамлекет жылдык 9% менен кредит бергенге аргасыз болгондой түзүлгөн. Жыйынтыгында ипотекага турак жай алуу дээрлик реалдуу эмес. 105 сериядагы жөнөкөй эле батир пайызы менен 10 жылда ушундай эле аянттагы эмереги менен бирге Дзержинкадагы элиталык батирге караганда кымбат турат. Карапайым адам кандай кылышы керек? Жол бар. Бүгүнкү күндө бийлик өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүнө карап жана 9% менен кредит берип жатат. Афганистандагы согуштун ардагерлеринин партиясы элдик үй куруу корпорациясын түзүүнү сунуштайт жана карапайым адамдын мүмкүнчүлүктөрүнө карап иш кылат. Демек бул 3 адамдан турган үй бүлө үчүн батирди баштапкы төгүмү жок, пайызы жок, 10 жыл мөөнөтүндө айына 7000 сомдон төлөөгө берүү. Афганистандагы согуштун ардагерлеринин партиясынын программасы боюнча 1 жылда 2 миллион чарчы метрден ашык турак жай пайдаланууга берилет. Бул көп кабаттуу үйлөр гана эмес, айыл жерлериндеги дыйкандар үчүн коттедждер дагы. Бул фантастика эмес. Мындай программа боюнча Иракта болгону 5 жылда 100 000 батирлүү бүтүндөй район курулган. Бул бардык турак үйлөрдү согуш кыйраткан Иракта болуп жатат. Элдик үй куруу корпорациясы өлкөнүн түндүгүндө жана түштүгүндө комплекстүү темир бетон заводдорун уюштурат жана ири панелдүү каркас үйлөрдү, ошондой эле болот каркас менен мектептерди жана бала бакчаларды курат. Ошондой эле айыл жерлеринде 2 кабаттуу коттедждерди жана үйлөрдү, фермаларды, өнөр жай имараттарын, пансионаттарды, стадиондорду жана соода борборлорун куруу каралган. Бизге бул мүмкүн эмес деп айтышат. Бирок биз азыр болуп жаткан нерселер мүмкүн эмес болушу керектигин айтабыз. Бүгүнкү күндө мамлекеттик ипотекалык кредит берүү программасы боюнча батирлерди алуу кереги жок ортомчулар аркылуу ишке ашырылууда. Банктар жана курулуш компаниялары өзүнүн чыгымдарын карапайым адамдын мойнуна илип коюуда. Афганистандагы согуштун ардагерлеринин партиясы үй куруу комбинатын түзүүнү сунуштайт. Ал жаңы турак жайларды курат. Ал эми үй куруу корпорациясынын менчик ээлери жана акционерлери жөнөкөй жумушчулар болот. Мамлекет эл аралык донорлордун алдында кепил катары чыгат. Ал комплекстүү заводдорду курууга жана массалык турак жайды курууга аянттарды берет.
Бизге бул реалдуу эмес деп айтышат. Бирок биз чоң чүй каналын курган адамдардын тукумубуз. Ал кезде күрөктүн жана чукулдуктун жардамы менен бул чоң курулманы түптөшкөн. Алар мезгилдин чакырыгын кабыл алышкан жана баатыр болуп калышты. Биз эмне бул милдетти аткара албайбызбы? Биз келечегибиз үчүн өзүбүзгө жоопкерчилик ала албайбызбы? Партиянын программасынын айланасында биригүү менен 2025 жылдын акырына карата биз зор жетишкендиктерге жете алабыз. Курама темир бетонду өндүрүү боюнча ээ комплекстүү завод пайдаланууга киргизилет. Болжол менен 15 000 адам ишке орношот жана эң башкысы 16 000 үй бүлө үчүн 8 миллион чарчы метрден кем эмес турак жай курулат. Биргеликте биз жасай алабыз. Биргеликте биз кыялдагы үйүбүздү курабыз. Жана бул үй ырыскыга толуп турат. Афганистандагы согуштун ардагерлеринин партиясынын программасы. Өлкөнүн байлыгын элге кайтарып беребиз. Элдик үй куруу корпорациясы жөнүндө көбүрөөк бил. Келечекке карай өткөндү эсте сактоо менен.